Палестина тууралуу жалган кабарларга кантип каршы чыгабыз? Кибус Кфаразада 200 адамдын башы кесилген абалындагы сөөктөрү табылганын жана алардын арасында 40 ымыркай дагы бар экендиги айтылган кабарлар коомчулукта катуу талкууга алынган. Бирок Израиль армиясы бул маалыматты ырастоо үчүн эч кандай сүрөт же видео далил көрсөтө элек. Батыш медиасы аталган окуяга байланыштуу эч кандай объективдүү далилдерди таба алышкан жок. Израиль армиясы ал жакта өлгөн адамдардын санын тактай албайбыз жана кантип өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалымат бербейбиз деген пикирин билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өзүнүн расмий Twitter баракчасына Кфаразадагы окуяларды тастыктаган сүрөттөрдү жарыялады. Кийинчерээк бул сүрөттөр жасалма интеллект тарабынан даярдалганы, башкача айтканда коомчулукту адаштыруу үчүн жасалганы белгилүү болгон. Жалгандар ортого чыккандан кийин премьер-министр Twitterдеги сүрөттөрдү өчүрдү. Аскердик кагылышууларда кара пропаганданын тактикасы көп колдонулат. Күрөштүн катышуучулары өз атаандашын эң терс өңүттүү көрсөтүүгө аракет кылып, кыйроону жана өлүмдү гана алып келген ырайымсыз душмандын элесин жаратышат. Үгүттүн бул түрүнүн максаты митингге чыгуу үчүн коомчулукту душманга каршы тукуруу. Демек, туура эмес маалыматтан сактануу үчүн Аллах Тааланын Курандагы: "О иман келтиргендер, эгер силерге бир күнөөкөр адам кабар жеткирсе, анын чын төгүнүн текшергиле. Антпесе адамдарга зыян келтиресиңер, анан кылган ишиңерге өкүнөсүңөр" деген сөзүн эскертүүбүз туура болот. Бул жагдайдын негизинде биз сизди манипуляциядан жана туура эмес маалыматтан коргоого жардам бере турган бир катар сунуштарды сунуштайбыз. Критикалык мамиле. Маалыматтын булагын карабастан ар дайым күмөн ой менен жакындаңыз. Булакты текшерүү. Маалымат абройлуу, ишеничтүү булактан алынганын текшериңиз. Өзүңүздү бир булак менен гана чектебеңиз. Маалыматтын тактыгын текшерүү үчүн кошумча булактарды издеңиз. Ар кандай көз караштарды издеңиз. Кырдаалды жакшыраак түшүнүү үчүн ар дайым башка пикирлердин жана окуялардын жоромолдоруна да көз сала жүрүңүз. Эмоцияларды башкаруу. Эгерде маалымат күчтүү эмоцияларды пайда кылса, фактыларды эмоциялардан бөлүп объективдүү баалаңыз. Социалдык тармактардан этият болуңуз. Бул жерде көптөгөн жалган маалыматтар жана манипуляциялар жайылганын эстен чыгарбаңыз. Бөлүшүүдөн мурун маалыматты тактап алыңыз. Андан сырткары дүйнөнүн ар башка маалыматтарга бай экенин дайыма эстен чыгарбоо керек. Сиздин миссияңыз маалыматтарды талдоодо көбүрөөк билимдүү, критикалоону мыкты билген чебер болуу. Аягында биз кара пропаганданы бизге таңоолоого аракет кылып жаткан баскынчылардан айырмаланып, согуштагы Хамас аскерлеринин чыныгы жүзүн чагылдырган видеону сиздер менен бөлүшөбүз. Бул видеодо 12 каналга маек берген израилдик тургун Хамастын согушкерлери анын үйүнө баргандан кийин башынан өткөргөн таң калыштуу окуялары менен бөлүшөт. Алар үйгө киришти жана мен дароо мынтип айттым. Бул жакта 2 балам бар. Аларга айткан биринчи сөзүм ушул эле. Еврейчеби? Жок, англисче. Согушчу адамдардын бирөөсү айланага карап туруп мындай деди: "Коркпо, мен мусулманмын. Сага зыян келтирбейм." Бул сөздөр бир тараптан мени таң калтырып, бир тараптан ишенимимди күчтөндүрдү. Биз балдар менен жерде отурган кезде бирөөсү залдан бизге отургуч алып келди. Алар үйдүн айланасын карап, коопсуз экенин байкап жүргөн кезде бир аскер биз менен турган эле. Үйдөгү банандарды көрүп, "Бирөөнү алсам болобу?" деп сурады. Мен дагы "Албетте алсаң болот" деп жооп бердим. 2 саатка жакын убакыт биз менен калышкандан кийин алар акырын гана эшикти жабышты жана кетишти. Ушунчалык элеби? Ушунчалык эле.